Билимдүүлөрдүн билимдүүсүн, акылдуулардын акылдуусун тандаган билим кылым мурасаттуу окуучулардын республикалык телетаймашынын кезектеги чыгарылышы кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Студияда Зыягүл Камалова, саламатсыздарбы? Бүгүн Ош областынын ар райондорунан тандалып келинген мыктылардын мыктысы окуучулар өз ара күч сынашмакчы. Бул окуучуларыбыз ар райондон эң мыкты, эң билимдүү делинген окуучулар. Бул окуучулар ар бири ар райондун аброю үчүн ат салышмакчы. Демек бизде бүгүн областтык тур. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда ошол областтык турга келген өткөн көрсөтүүдө, өткөн телетаймаштарда жеңүүчү деп аныкталган райондордун мыкты окуучулары менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Алибек Матанов. Матанов Алибек. Арман районунан Ибраим Мусаев орто мектебинен келип отурам. Атаандаштарыма ийгилик каалайм. Кийинки окуучубуз Токтобек кызы Айжамал. Мен Токтобек кызы Айжамал, Өзгөн районуна караштуу Абдулда Калмурзаев атындагы номер 20 орто мектебинин 11-классынан келдим. Атаандаштарыма ийгилик каалайм. Ибраимов Адилет. Мен Ибраимов Адилет, Нокат районуна караштуу Михаил Васильевич Ломоносов атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусумун. Билимдүүгө дүйнө жарык демекчи, бул жерге өз билимимди сыноо үчүн келип отурам. Атаандаштарыма ийгилик. Мавлянова Фатима. Мен Мавиланова Фатима, Карагулжа районуна караштуу Бөжөкбегиев атындагы гимназиялык класстары бар орто мектебинин 11 классынын окуучусумун. Кийинки катышуучубуз Кубатов Элдос. Мен Алай районунун номер 22 Сабир Төрөшев атындагы орто мектебинин окуучусумун. Билим ийне менен кудук казгандай дегендей, мен бүгүн өз билимимди сыноо үчүн келдим. Жалпы катышуучуларга ийгилик каалайм. Рахмат Элдос. Анда биз дагы ар бир окуучуга ийгиликтерди каалайбыз. Мыктылардын мыктысы, билимдүүлөрдүн билимдүүсү жеңип чыксын деген аруу тилек менен биринчи турубузду баштайбыз. Биринчи турда биздин окуучулар предметтик сабактарга жооп беришет. Азыр кезек Алибектен башталат. Алибек, даярсың, Баарыңар даярсыңарбы окуучулар? Даяр. Анда баштадык. Алибек, география. Дүйнөдөгү эң терең чуңкурдун бири жаткан жарым арал кайсы? Жооптор: биринчиси Таймыр, экинчиси Камчатка, үчүнчүсү Мангышлак, төртүнчүсү Коньский. Коньский. Дүйнөдөгү эң терең чуңкурдун бири жаткан жарым арал кайсы дейт? Варианттан айтып коесуң. Биринчиси Таймыр, экинчиси Камчатка, үчүнчүсү Мангышлак, төртүнчүсү Коньский. Мангышлак. Дүйнөдөгү эң терең чуңкурдун бири жаткан жарым арал кайсы экен? Мангышлак. Мангышлак. Жооп туура. Калганыбыз кол чапканды унутпайбыз, Улантабыз. Айжамал, Кыргызстан тарыхы. 16-кылымдын башында кыргыздар кимдин башкаруусунда биригишкен? Жооптору: биринчиси Мухаммед Кыргыздын, экинчиси Мухаммед Султандын, үчүнчүсү Султан Саидтин, төртүнчүсү Барсбек Кагандын. 16-кылымда. 16-кылымдын башында кыргыздар кимдин башкаруусунда биригишкен? Жооптору: биринчиси Мухаммед Кыргыздын, экинчиси Мухаммед Султандын, үчүнчүсү Султан Саидтин, жана төртүнчүсү Барсбек Кагандын. Аси, Мухаммед Кыргыздын. Мухаммед Кыргыздын башкаруусунда 16-кылымда кыргыздар бириккен экен. Жооп туура. Азаматсың. Адилет. Адам жана коом. Адамдын экономикалык укугунун негизги принциби кайсы? Жооптору: биринчиси эмгек укугу, экинчиси эс алуу укугу, үчүнчүсү жеке менчик укугу, жана төртүнчүсү татыктуу турмуш кечирүү укугу. Жеке менчик. Жеке менчик укугу. Азаматсың. Фатима, дүйнө тарыхы. Түркия Республикасынын биринчи президенти ким? Биринчиси Тургут Озал, экинчиси Мустафа Кемаль, үчүнчүсү Абдулмеджид, жана төртүнчүсү Мустафа Субхи. Мустафа Кемаль. Мустафа Кемаль Түркия Республикасынын алгачкы президенти. Жооп туура. Элдос, биология. Аталган кайсы мөмөлөр көп уруктуу? Биринчиси чанак, экинчиси урукча, үчүнчүсү жаңгак, жана төртүнчүсү данча. Шулардын ичинен кайсы мөмө көп уруктуу дейт? Биринчиси чанак, экинчиси урукча, үчүнчүсү жаңгак, жана төртүнчүсү данча. Жаңгак.
жаңғақ көп уруктуу, демек жаңғақ жерге түшсө, чачылып кетсе, ал жерде мөмөлөй берет, ушундайбы? Варианттан кайталап. Биринчиси чанак, экинчиси урукча, үчүнчүсү жаңгак, төртүнчүсү данча. А вариант. Чанак жооп туура. Кайра Алибек улантат, зоология. Азыркы кездеги канаттуулардын ичинен абдан зор канаттуу кайсы? Биринчиси Африка төөк кушу, экинчиси эму төөк кушу, үчүнчүсү нанду төөк кушу, жана төртүнчүсү тоодак. Африка төөк кушу. Африка төөк кушу ушул канаттуулардын ичинен эң чоң экен. Жооп туура. Анатомия. Айжамал. Кишинин канынын ылдамдыгы минималдуу болгон кан тамырлар кайсы? Биринчиси аорта, экинчиси артерия, үчүнчүсү капиллярлар, жана төртүнчүсү веналар. Минималдуу дейсиз. Капиллярлар. Кишинин канынын ылдамдыгы минималдуу болгон кан тамырлар кайсы? Биринчиси аорта, экинчиси артерия, үчүнчүсү капиллярлар, жана төртүнчүсү веналар. Капиллярлар. Капиллярлар кишинин канынын ылдамдыгынын минималдуу болгон бөлүгү. Жооп туура. Адилет улантат. Кыргыз тили өтпө маанилүү сөздү белгиле. Биринчиси күмүш сөйкө, экинчиси кагаз баштык, үчүнчүсү карагат кыям, төртүнчүсү алтын балалык. Алтын балалык. Алтын балалык, азаматсың. Фатима, кыргыз адабияты. Кыргыз фантастикасынын өнүгүшүнө салым кошкон жазуучунун аты. Биринчиси Турусбеков, экинчиси Касымбеков, үчүнчүсү Бөкөнбаев, жана төртүнчүсү Сартов. Бөкөнбаев. Кыргыз фантастикасынын өнүгүшүнө салым кошкон жазуучу ким экен? Бөкөнбаев. Сартов деп эсептелинет. Жоо. Тилекке каршы туура эмес болуп калды Фатима. Турусбеков, Касымбеков, Бөкөнбаев булар кыргыз адабиятынын проза поэзия бөлүмүн өркүндөткөн жазуучулар болсо, ал эми Сартов болсо кыргыз адабиятында фантастиканы өнүгүшүндө салым кошкон жазуучу экен. Элдос улантат. Астрономия. Ал күнгө эң жакын жайгашкан планета жана айдан бир аз чоңураак. Сөз кайсы планета тууралуу болуп жатат? Жооптор: биринчиси Меркурий, экинчиси Марс, үчүнчүсү Сатурн, төртүнчүсү Жер. Күнгө эң жакын планета бул Меркурий. Меркурий күнгө эң жакын жайланышкан планета. Жооп туура. Кезек кайрадан Алибекте. Алибек информатика. Башка программаларды иштетпөө аракетинде жасалган программа кайсы? Биринчиси бит, экинчиси вирус, үчүнчүсү желе, төртүнчүсү Винчестер. Вирус. Вирус башка программалардын иштебешине тоскоолдук кылат. Жооп туура. Айжамал улантат. Физика. Атомдун ядросунун айланасында айланып жүрүүчү элементардык бөлүкчө кайсы? Биринчиси ылдамдык, экинчиси атом, үчүнчүсү оптика, төртүнчүсү электрон. Электрон. Электрон атомдун ядросунда айланып жүрүүчү элементардык бөлүк. Жооп туура. Адилет. Химия. Кайсы элементти жашоо менен өлүмдүн элементи катары санап жүрүшөт? Биринчиси хлор, экинчиси метан, үчүнчүсү азот, төртүнчүсү алтын. Алтын. Кайсы элементти жашоо менен өлүмдүн элементи катары санап жүрүшөт? Хлор, метан, азот, алтын. Азот. Азотту өлүм менен жашоонун элементи катары санашат. Жооп туура. Фатима. География. Кыргызстандагы шифер цемент чыгаруучу ири комбинат кайсы шаарда? Биринчиси Бишкекте, экинчиси Кантта, үчүнчүсү Токмокто, төртүнчүсү Караколдо. Токмок. Цемент, шифер чыгарган ири комбинат кайсыл шаарда экен? Каракол. Кант шаарында жайланышкан. Фатима. Чоң туура эмес болуп калды. Элдос. Кыргызстан тарыхы. Кокон хандыгы кайсы жылы жаңы мамлекет болуп түзүлгөн?
биринчиси 12 кылымдын ортосунда, экинчиси 18 кылымдын башында, үчүнчүсү 15 кылымдын аягында, төртүнчүсү 17 кылымдын башында. Кокон хандыгы 18 кылымдын башында. 18 кылымдын башында жаңы мамлекет болуп түзүлгөн. Жооп туура, азаматсың. Улантабыз. Алибек, сен ошол Араван районунун окуучулары катышкан турда жеңүүчү болуп аныкталгансың. Ушул жеңүүчү болгондо кандай сезимдер пайда болду сенде? Классташтарың кандай тосуп алышты? Кандай сөздөр айтылды арада? Мен ошол күн жеңүүчү болгон күнү ата-энем биринчи болуп куттуктады. Андан кийинки күндөрү мектепке барган күндөр болсо, классташтарым, досторум, мугалимдерим куттуктап, жакшы сөздөрүн айтышты. Кандай даярдыктар жүрдү? Даярдыктарда өзүм, атам, мугалимдерим да жардам беришти. Сен атаң мугалим, мугалимде аткансың, атаңдын, анан мугалимдериңдин бул жерде сага көрсөткөн колдоосу чоң болуптур. Рахмат. Суроо. Адам жана коом кайсы дин өзүнө өзү ээ болуу менен өтө берилүүнү башкарууга чакырат? Биринчиси иудаизм, экинчиси буддизм, үчүнчүсү христианство, төртүнчүсү ислам. Ислам. Кайсы дин өзүн өзү ээ болуу менен өтө берилүүнү башкарууга чакырат экен? Ислам. Ислам. Бирок бул буддизм дини ушундай өзүн өзү ээ болуу менен өтө берилүүнү башкарууга чакырган дин бул ислам эмес, буддизм экен. Жооң туура эмес болуп калды. Айжамал, менимче Өзгөн району ошол райондук турларда эң акыркы келип катышкан район болуш керек. Кандай даярдыктар болду? Бир жумада эмнеге жетиштиң? Жетише алдыңбы? Ооба, мектептеги бардык эжекелер, мугалимдер бардыгы жардам кылды. Ар кандай тесттик китептерди берип, сабактардан бошотуп даярдандырды. Жалпы педагогикалык жамаат жардам берип турат. Айжамалга дүйнө тарыхы 1949 жылы НАТО блогуна мусулман дүйнөсүнөн кайсы мамлекет кирген? Биринчиси Иран, экинчиси Ирак, үчүнчүсү Сирия, төртүнчүсү Туркия. Туркия. Туркия мамлекети 1949 жылы НАТО блогуна мусулман дүйнөсүнөн кирген экен, мусулман дүйнөсүнүн ичинен Туркия мамлекети кирген экен. Жооң туура. Адилет, сен Нокат районунун атынан келип азыр күч сынашып атасың. Кандай сезимдер менен кеттиң? Ушул көрсөтүүдөн атаандаштарыңан эмнени үйрөнө алдың? Мен бирөө туура жооп берсе ошого кубанып, ошонун немеси менен Жооп берсе, туура эмес жооп берсе кошо кайгырдыңбы? Же жакшы болду дедиңби? жок. Бирөөнүн кубанычын тең бөлүшкөн Адилет аттуу адилеттүү жигитибиз бизге азыр биология сабагынан жооп берет. Адилет, гүл сабы ар кандай узундукта, гүлдөрү бир кылка жайгашкан кайсы топ гүл? Биринчиси машак, экинчиси чатырча, үчүнчүсү башча, төртүнчүсү калканча. Жооптор кайталап коесуң. Гүл сабы ар кандай узундукта, гүлдөрү бир кылка жайгашкан топ гүл кайсы? Биринчиси машак, экинчиси чатырча, үчүнчүсү башча, төртүнчүсү калканча. Калканча. Калканча, жооп туура. Фатима, сен өткөн Каракулжа районундагы катышкан турда башка атаандаштарыңан айырмаланып жеңип чыккан окуучу кызсың. Кандай даярдыктар жүрдү? Кандай сезимдер болду? Эмнени туйдуң ошол убакта? Мен бул жеңген аябай кубангамын. Андан кийин бул айылга барганда дагы бул жалпы мугалимдер жамааты менен даярдандым. Бүгүнкү чейин Даярданып келдиң, Жакшы даярдыктасыңбы? Даярдыктар жакшы болду? Жакшы болду. Фатима, суроо. Зоология. Бакма өрдөктүн түпкү теги кайсы?
Биринчisi гаги, экинчisi кайырма үрдөгү, үчүнчүсү Украина үрдөгү, төртүнчүсү ак үрдөк. Кайырма үрдөгү. Кайырма үрдөгү бакма үрдөктүн түпкү тегине кирет экен да. Жоң туура. Элдос суроо. Анатомия. Өпкө кабы, плевра канча катмарлуу? Биринчиси 1 катмарлуу, экинчиси 2 катмарлуу, үчүнчүсү 3 катмарлуу жана төртүнчүсү катмарсыз. 3 катмарлуу. Өпкө кабы, кишинин өпкөсүнүн кабы же плеврасы канча катмарлуу? 1 катмарлуу, 2 катмарлуу, 3 катмарлуу же катмарсызбы? Катмарсыз. Катмарсыз. Өпкө кабы 2 катмардан турат. Элдос чоң туура эмес болуп калды. Алибек улантат кайрадан кезек Алибекте кыргыз тили. Байлык, дүнүйө, оокат кайсы маанидеги сөздөр? Биринчиси амонимдер, экинчиси синонимдер, үчүнчүсү антонимдер, төртүнчүсү көп маанилүү сөздөр. Варианттарын кайталап коесузбу? Биринчиси амонимдер, экинчиси синонимдер, үчүнчүсү антонимдер, төртүнчүсү көп маанилүү сөздөр. Синонимдер. Синонимдер байлык, дүнүйө, оокат деген сөздөр булар синонимдер болуп саналат. Жоң туура. Азаматсың. Айжамал, кыргыз адабияты элдик шырылдаңыры кимдердин турмушунан алынган? Биринчиси койчулардын, экинчиси малчылардын, үчүнчүсү дыйкандардын, төртүнчүсү жылкычылардын. Жылкычылардын турмушунан алынган шырылдаңыры шып-шырылдаң шыр экен, жылкы чынын ыр экен дейт. Жоң туура, азаматсың. Адилет улантат. Астрономия күн системасына канча планета кирет? Биринчиси 7, экинчиси 8, үчүнчүсү 9, төртүнчүсү 10. 9. 9 планета кирет. Жооп туура. Фатима, информатика. Дүйнөдөгү эң биринчи программист ким? Биринчиси Ковалевская, экинчиси Энгельбарт, үчүнчүсү Ада Лавлейс, төртүнчүсү Коко Шанель. Энгельбарт. Энгельбарт. Дүйнөдөгү эң биринчи программист ким экен? Варианттарын кайталап коесузбу? Биринчиси Ковалевская, экинчиси Энгельбарт, үчүнчүсү Лавлейс, төртүнчүсү Шанель. Лавлейс. Ада Лавлейс дүйнөдөгү эң биринчи программист. Жооп туура. Элдос, физика. 1 куб метрдин 1000-1 бөлүгүн эмне дешет? Биринчиси литр, экинчиси масса, үчүнчүсү кубаттуулук, төртүнчүсү тонна. Литр деп аташат. Литр деп аташат. Жоң туура, азаматсың. Азыр Алибек суроого жооп берет. Акыркы айлампа, анан биринчи турду жыйынтыктайбыз. Химия сабагы. Бул газ Венерада ашыкча эле көп. Ал эми жерде болсо, аны газдалган суусундуктарга пайдаланышат. Ал кайсы газ? Биринчиси көмүр кычкыл газы, экинчиси кычкылтек, үчүнчүсү метан, төртүнчүсү этан. Көмүр кычкыл газы. Көмүр кычкыл газы. Жооп туура. Айжамал, география. Сары Челек көлү кандай жол менен пайда болгон? Биринчиси тектоникалык, экинчиси калдык, үчүнчүсү мөңгүлүк, төртүнчүсү бөгөлмө жол. Сары Челек көлү кандай жол менен пайда болгон дейт? Тектоникалык жол менен, калдык жол менен, же мөңгүлүк жол мененби, же бөгөлмө болуппу? Бөгөлмө. Сары Челек көлү бөгөлмө жол менен пайда болгон, Жооп туура. Адилет. Гүлдүн кайсы бөлүгү гүл коргону деп аталат? Биринчиси гүл сабы, экинчиси энелиги, үчүнчүсү аталыгы, төртүнчүсү желекчеси. Желекчеси. Жооп туура. Фатима. Аккордеон эң алгач кайсы жерде пайда болгон? Биринчиси Россияда, экинчиси Америкада, үчүнчүсү Чехияда, төртүнчүсү Болгарияда. Болгарияда. Аккордеон эң алгач кайсы жерде пайда болуптур? Россияда.
Чехияда пайда болгон, Чехиянын борбору Прага шаарында пайда болгон. Жооң туура эмес, Фатима. Элдос Айтматовдун эң биринчи чыгармасы кайсы? Биринчиси Ак жаан, экинчиси Түнкү сугат, үчүнчүсү Жамиля, төртүнчүсү Гезитчи дзюдо. Айтматовдун биринчи чыгармасы бул Гезитчи дзюдо. Гезитчи дзюдо Чыңгыз Айтматовдун алгачкы чыгармасы болуп эсептелет. Жооп туура. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү оюндун катышуучулары, биздин окуучуларыбыз 6 суроого жооп берип, өздөрүнүн биринчи турдагы билимдерин аныктап тактап беришти. Биринчи турда биздин окуучуларыбыз канча упайга ээ болушту? Урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи турда Алибек 25 упай, Айжамал 30 упай, Адилет 30 упай, Фатима 15 упай, Элдос 25 упайга ээ болушту. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу таймаштын катышуучулары, сиздерге баарыңыздарга белгилүү болгондой, бизде биринчи турда кайсы окуучу эң төмөн упай топтой турган болсо, ошол окуучубуз оюндан четтетилет дегенбиз. Тилекке каршы бүгүн Каракулжа районунан келген Фатима аттуу кызыбыз 15 гана упай топтоп калыптыр. Андыктан биз азыр Фатимага чоң ыраазычылык билдиребиз. Фатиманын келечеги кең болот албетте буйруса. Анын үчүн Фатиманын күчү, кубаты, таланты, билими дагы жетиштүү. Биз буга ишенебиз. Ал эми Фатимага чоң ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат, Фатима. Урматтуу телекөрүүчүлөр, телетаймашыбыздын экинчи турун баштайбыз. Экинчи турубузда Алибек, Айжамал, Адилет, Элдос аттуу мыктуу окуучуларыбыз калды. Булар өз ара күч сынашышмакчы. Экинчи турда бизде окуучулар категориялары боюнча ат салышат. Анда кезек Алибекте. Алибек, кайсы категорияны тандап аласың? Эң. Анда Алибек эң категориясын тандап алды. Алибек, суроо биринчиси. Жер шарындагы эң чоң түздүк кайсы? Биринчиси Ориноко, экинчиси Амазонка, үчүнчүсү Бразилия, төртүнчүсү Гиана. Амазонка. Жер шарындагы эң чоң түздүк бул кайсыл экен? Гиана. Жер шарындагы эң чоң түздүк кайсы? Биринчиси Ориноко, экинчиси Амазонка, үчүнчүсү Бразилия, төртүнчүсү Гиана. Биринчи вариант кыласыз. Ориноко. Жер шарындагы эң чоң түздүк бул Амазонка түздүгү деп саналат. Алибек, чоң туура эмес. Экинчи суроо. КМШдагы эң терең деңиз кайсы? Биринчиси Кара деңиз, экинчиси Охот деңизи, үчүнчүсү Баренцева деңизи, төртүнчүсү Берингова деңизи. Кара деңиз. Эң терең деңиз дүйнө жүзүндөгү эмес, КМШдагы эң терең деңиз. Биринчиси Кара деңиз, экинчиси Охот деңизи, үчүнчүсү Баренцева деңизи, төртүнчүсү Берингова деңизи. Берингова деңизи. Берингова деңизи КМШдагы эң терең деңиз деп аталат. Жоң, туура. Үчүнчү суроо. Кайсы жаныбардын тили эң оор? Биринчиси арстандын, экинчиси пилдин, үчүнчүсү көк киттин, төртүнчүсү уйдун. Көк киттин. Көк киттин тили эң оор деп саналат. Жооп туура. Айжамал категориялар боюнча эң дегенде башканы тандап алат азыр. Кайсы категория? Манастану категориясы. Даярсың, Биринчи суроо. Семетей өлгөндөн кийин таласка ким кан болуп калат? Биринчиси Күлчоро, экинчиси Канчоро, үчүнчүсү Айчүрөк, төртүнчүсү Бакай. Канчоро. Жооп туура. Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясынын чечими менен кайсы жыл Манас эпосунун жылы деп аталган? Жооп туура. 1952 жылы, экинчиси 1961 жылы, үчүнчүсү 1994 жылы, жана төртүнчүсү 1995 жылы.
Манас эпосунун жылы деп кайсы жыл белгиленген? 1995. 1995 жыл азаматсың. Жооп туура. Үчүнчү суроо. Чоң казатта Бакай кыргыз кошунунун кандыгын кимге өткөрүп берген? Биринчиси Чубакка, экинчиси Манаска, үчүнчүсү Алмамбетке, төртүнчүсү Кошойго. Алмамбетке. Алмамбетке өткөрүп берген. Жооп туура. Адилет категория тандайт? Спорт категориясы. Адилет, шахматтын канча ташы болот? Биринчиси 32, экинчиси 16, үчүнчүсү 38, төртүнчүсү 42. Эки тараптыкы же Шахматтын жалпы ташы канча болот? жалпы ташы 32. Шахматтын жалпы канча ташы болот экен? 32, 16, 38, 42 дейт. 38. Ишеничтүү болуп жооп берчи. Варианттары 32, 16, 38, 42. 32. 32 ташы болот азаматсың. 16-сы ак, 16-сы кара болот, Экинчи суроо. Бул спорттун түрүнөн Кыргызстанда Каныбек Сагынбаев күчтүү. Спорттун кайсы түрүнөн? Бильярд. Биринчиси хоккей, экинчиси ордо, үчүнчүсү бильярд, төртүнчүсү футбол. Бильярдтан. Бильярдтан Каныбек Сагынбаев эч кимге жол бербейт экен. Жообуң туура. Үчүнчү суроо. Спортчулар лыжада жарышып келип, мылтыктары менен бутаны атуу оюну эмне деп аталат? Биринчиси биатлон, экинчиси тогуз коргол, үчүнчүсү поло, төртүнчүсү гандбол. Биатлон. Спортчулар лыжада жарышып келип, мылтыктары менен бутаны атуу оюну эмне деп аталат? Биринчиси биатлон, экинчиси тогуз коргол, үчүнчүсү поло, төртүнчүсү гандбол. Поло. Поло дейт. Жок, гандбол. 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 Спортчулар лыжада жарышып келип, мылтыктары менен бутаны аткан оюн Гандбол. бул биатлон деп айтылат. Адилет. Жообуң туура эмес болуп калды. Элдос, кайсыл категорияны тандайсың? Бизде музыка категориясы калды, макалдар категориясы калды. Ошондой эле кыргыз маданияты. Музыка. Музыка категориясын тандап алды. Анда биринчи суроо музыка. Музыканттардын тамгасы эмне? Биринчиси лого, экинчиси морзе, үчүнчүсү алипе, төртүнчүсү нота. Музыканттардын тамгасы нота. Музыканттардын тамгасы нота деп айтылат. Жооп туура. Экинчиси венгриялык композитор Ференц Лист бул музыкалык аспапты бардык аспаптардын падышасы деп атаган. Сөз кайсы аспап тууралуу болуп жатат? Биринчиси арфа, экинчиси скрипка, үчүнчүсү пианино, төртүнчүсү рояль. Роялды атаган. Рояльды Ференц Лист аспаптардын бардык аспаптардын падышасы деп атаган азаматсың. Жообуң туура. Үчүнчүсү бул музыкалык аспап көпөлөктүн чоң канатына окшош. Ал кайсы аспап? Биринчиси увертюра, экинчиси барабан, үчүнчүсү арфа, төртүнчүсү балалайка. Варианттарын кайталап. Суроону кошо кайталайм. Бул музыкалык аспап көпөлөктүн чоң канатына окшош. Ал кайсы аспап? Биринчиси увертюра, экинчиси барабан, үчүнчүсү арфа, төртүнчүсү балалайка. Бул А варианты. Увертюра, музыкалык аспап чоң, көпөлөктүн чоң канатына окшош болгон музыкалык аспап бул кайсы экен? Арфа. Арфа деп айтылат. Жообуң туура, азаматсың.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин окуучуларыбыз категорияларды тандап алып, экинчи турду жыйынтыктап беришти. Экинчи турда Алибек 10 упай, Айжамал 15 упай, Адилет 10 упай жана Элдос 15 упайга ээ болушту. Оюнубуздун шарты оюнча бизде азыр тилекке каршы бир эмес, 2 окуучубуз оюндан чыкканга мажбур. Алар Алибек жана Адилет. Анткени булар 10дон гана упай топтоп, 2ден гана суроолорго туура жооп берип калышты. Анда Алибекке дагы, Адилетке дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Келип көрсөтүүгө катышып, өзүңөрдүн мектебиңердин, районуңардын намысын коргоп бергенге жараганыңар үчүн силерге ыраазычылык билдиребиз. Силерге чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, анда назарыңыздарда 3-чү тур. 3-чү турда бизде Элдос жана Айжамал калышты. Булар азыр өз ара күч сынашышат дагы, логикалык суроолорго жооп берет. Биринчи Айжамал баштап берет. Айжамал суроо. Чокчолой баатыр деп кайсы жаныбарды атайбыз? Жомоктордон кездешчү бул жаныбарды чокчолой баатыр дейбиз. Мышык. Мышыкты айтабыз, жооп туура. Элдос, кайсы учурда кол чатырдын астына жашына калган 5-6 бала жана ит суу болбойт? Күн жаабаган учурда. Жамгыр жаабаган учурда, Жоң туура. Айжамал, экинчи суроо. Педалдары, мотору жок 2 дөңгөлөктүү жүрүүчү каражат эмне деп аталат? Педали дагы, мотору дагы жок 2 дөңгөлөктүү жүрүүчү каражат эмне деп аталат? Ойлонуп туруп жооп бер. Самокат. Самокат, чоң туура. Педали дагы, мотору дагы жок да. Элдос, тынчтыктын символу катары эмне саналат? Көгүчкөн. Тынчтыктын символу катары көгүчкөн саналат. Азаматсың. Анда урматтуу теле көрүүчүлөр, 3-чү турубузда Айжамал аттуу окуучубуз 10 упай жана Элдос дагы 10 упай чогултушту. Анда мен азыр жалпы жыйынтыкты чыгарам. Ошол жалпы жыйынтыктын негизинде жеңүүчүнү аныктайбыз. Анда урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин жалпы жыйынтык боюнча Айжамал 55 упай, ал эми Элдос 50 упай топтоп алышты. Ошентип урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү билим кылым мурасы аттуу окуучулардын республикалык теле таймашынын областтык турунда Өзгөн районунан келген Айжамал аттуу окуучубуз эң жогорку упай 55 упайды топтоп алып, областтык турдун жеңүүчүсү деп аныкталды. Анда Элдоско ушу Айжамалга тең келип, башка окуучулардан айырмаланып, бирок 5 гана упай жетпей калган Элдоско дагы ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Айжамалды болсо жеңүүчү болгону менен куттуктайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, башында биз айтып өткөндөй, окуучуларыбыздын жеңүүчүсү, областтык турдун жеңүүчүсү Ош шаарындагы жайланышкан жогорку окуу жайларынын биринен бюджеттик бөлүмүнөн өзү каалаган факультетке студент боло алат деп убада берген элек. Анда ошондой мүмкүнчүлүк азыр Айжамалга берилди. Айжамал, эки тараптуу жеңишиң кут болсун. Сага албан ийгиликтерди каалайбыз. Анда урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү областтык турга келип катышкан ар бир окуучуга биздин телеканалдын атынан ыраазычылык каттарды, ал эми жеңүүчүгө болсо сертификаттарды тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын Билим Илим каналы уюштурган Билим кылым мурасы аттуу окуучулардын республикалык теле таймашында активдүү катышып, билиминин тереңдиги, ой жүгүртүүсүнүн кенендиги менен айырмалангандыгы үчүн Алай районунун Төрөшев мектебинин 11 классынын окуучусу Элдос Кубатов сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Каракулжа районунун Бөжөкбегиев мектебинин 11 классынын окуучусу Фатима Мавляновага.
Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип биз Ош областынын областтык турун жыйынтыктап алдык. Бүгүн областтык турда жеңүүчүбүз дагы табылды. Ал жеңүүчүбүз Өзгөн районунан келген Токтобек кызы Айжамал аттуу окуучу болду. Мен ушул окуучулардын баарына, окууларына, келечегине албан ийгиликтерди каалаймын. Баарыңарга чоң ыраазычылык жана ошондой эле чоң ыраазычылыктар ушул силерди окуткан мугалимдериңерге, силерди тарбиялаган ата-энеңерге багышталмакчы. Анда ошол мугалимдериңер, ата-энеңер бар болсун, эми силердин келечегиңер кең болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип бүгүнкү көрсөтүүбүз өз соңуна чыкты. Ал эми кийинки көрсөтүүдө биз кезекти Жалал Абад облусуна ыйгармакчыбыз. Кийинки жумадан баштап Жалал Абад облусунан келген окуучулар өз ара күч сынаша баштамакчы. Анда, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошол кийинки көрсөтүүлөрдө сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жүз көрүшкөнгө чейин баарыңыздар сак саламатта туруңуздар.